Саламатсыздар. Кошкор айылынын тургундары, мергенчилер бүгүн чогулуп ушу жаратылышка кичине пайда алып келели. Бу чөөлөр чынында аябай көбөйүп кетти. Айылга чейин кирип, үндүк тоого чейин кол салып атат. Токойдо болсо кыргоол, коёнду аябай кырып салды. Бассаң турсаң эле чөө болуп калды чынында. Айылга кирип арылап атат. Кечкисин болсо даже тынчтык бербей калды. Иттер коркуп эле чөөнүн укканда бөгүп калат экен түнкүсүн. Буюрса кичине атып аракет кылып атабыз. Иттер тайгандар рас быйыл кичине маш болуп калыптыр. Быйыл кичине результат жакшы. Былтыр бир 70-80ден 2 жолу өткөрдүк эле. Быйыл кичине бу акчасы да тийбей атабы. Акчылар көп көңүл бөлбөй атат кичине. Ошо акчасы тийип, жакшы бир мергенчилердин көңүлү көтөрүлсө дагы көп атышат эле. Быйыл кичине азыраак болуп турат. Бийликтегилер жакшы ушу акчыларга жакшы бир көңүл бөлүп койсо болот эле, ушу октарысына кичине акча бөлүп. Канча аласыңар чөөгө? Чөөгө 2000 дешет негизи, анан соцфонд мунуга кармап отуруп 1400-1500 берилип атат окшойт. Ошондо бериле элек мына былтыркылар быйыл тиет деди эле. Мурдагы жылкыны былтыр алганбыз. Быйыл былтыркылар жок, быйыл эми тие элек. Шуну бир карап коюшса жакшы болот эле ушу. Канча чөө аттыңар өзүңөр? Өзүм бир 11-12 аттым. 10-ун алып келдик азыр. Ошол кылдырап атабыз эми. Чөө атыш оңойбу? Ой, чөө иттер мына көнбөй атып 3 жылда араң көндү иттер. Тайгандар ошо быйыл жакшы иштеп калышты. Чөө атмак деле тозок муну. Аябай азап менен атасың, аябай куу болот экен бул чөө. Түлкү жанында жөн эле бир оюнчук болуп калат экен. Түлкүдөн да аябай куулук кылат экен да. Аябай жырткыч жаныбар экен. Бөтөнчө кыргоол коёнду аябай кырып атат да булар. Ошо жакшы бир мамлекеттен бир жакшы акча бөлүп турса жакшы болот эле. Аты жөнүңөрдү айтып койгула. Мен Чекилдек айылынын тургуну Тентмиш Марат Жекелевич. Канча жылдан бери мергенсиз? 15 жылдан бери ушу мергенчиликте келатабыз. Чынында ушу чөө аябай зыян келтирип атат. Карышкыр жылда 1-2 атчы элек. Быйыл ушу карышкырга жакшы чыга албай койдук. Октарыбыз да ушу тартыш болуп, кичине ушу октары кенен болсо чыгат элек карышкырга.